Элева Ханымжан ардагер журналист, мен 30 жылдан ашык областык телевидениеде иштегем. Эл турмушуна аралашып эле келатабыз. Анан соц тармактарда азыр бир укмуштай сөздөр, уулдуу сөздөр чыгып кетти. Элдин арасына азыр тынчтык керек, ынтымак керек. Биримдик болсо баардык ийгиликти эл өзү жаратат. Карапайым элдин максаты эле эл ичиндеги тынчтык. Элдин кызыкчылыгын ойлосок, мамлекеттин бүтүндүгүн ойлосок, ынтымакка келип бир ынтымактуу сөздү баштайлык, кепти баштайлы деп энелердин атынан келип атабыз. Жөндөн жөн эле ызы чуу кылып чыгаргандан андан пайда жок. Жер дагы, эл дагы мамлекеттин байлыгы. Мамлекет кандай кылса, элдин ошол мамлекеттин ээси, элдин ээси мамлекет. Аны демек мамлекеттин элдин кызыкчылыгынан жогору койгон эч нерсеси жок. Элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин эртең үчүн болуп аткан аракеттерге жөндөн жөн бөгөт болбой эле ынтымактуу сүйлөшүп, баарын сүйлөшүү жолу менен такташып алса боло турганын ойлоп, эне катары жүрөгүбүз түйшөлтүп келип отурабыз. Жалпы коомчулукта, соц тармактарда элдин тынчын алган баягы жиберүүлөр, билдирүүлөр, телевидениядан деле ушундай сөздөрдү угуп калып атабыз. Бул 2 мартта эл чогулат экен, 2 мартта пикет болот экен деп. Бул жалпы коомчулукта жашап аткан элдин тынчын алып атат. Өзгөчө мен бул теле берүүлөрдө, радио уктуруулардан жакында эле ушу биздин Талас районунун аймагында жайгашкан жер үй алтын кени боюнча бир чогулуш болгон экен. Мен көрүп өзүмчө бүтүм чыгарып атам. Бул зыяны жок. Ушундай бир жакшы иштерди алып барып аткан, элдин кызыкчылыгы үчүн өзгөчө мына кадрларды окутуп, өзүбүздүн балдар иштеп атыппыр. Бул өзүнчө жакшы нерсе да. Биз контрактты төлөп окута албай аткан учурда мына Алматыга барып окуп келишиптир. Бир 70%ке жакыны өзүбүздүн балдар иштеп атыппыр, кыздар иштеп атыппыр. Өзгөчө жанагы үй бүлөсү камсыз болбогон, ушу аз камсыздалган үй бүлөнүн ата энелери иштеп атканы, бу дагы чоң экономикалык жактан, материалдык жактан элге көрсөтүлгөн чоң жардам болуп эсептелет. Эми ошонун ичинде дагы бир комиссиялар барып иштеп көрүп, ошол жердеги ызы чууга алдырбайлы деген жакшы сөздөрдү айтышты. Мен угуп отурдум телевизордон. Баягы зыян келе турган жактары жок экен, өз көзүбүз менен көрдүк деп комиссиянын мүчөлөрү да сүйлөп кетти. Бул эми жер Талас районуна караганы менен бул өлкө үчүн пайда алып келген, жалпы элге пайда алып келген, жумушчу ордун түзгөн чоң объект болуп туруда. Мына ушуну биз туура түшүнүп, элге да туура түшүндүрүп, ызы чууга алдырбай, мына тынч жаткан эл, мисалы үчүн кээ бир жолдоштор иштеген иши бар, иши жоктор көчөдө басып тургандар бар, бири туура угат, бирөө туура эмес угат. Ушундай жагдайларда элди башаламандыкка алдырбай туура түшүнүүгө чакырар элем. Эми биздин элдин ортодогу ынтымагы, жалпы өлкөнүн ынтымагына доо келтирбей, ушу ынтымакка чакырып, элге туура түшүндүрүп, жерлерде айтыш керек. Айыл өкмөтү бар, депутаттар бар, ошолор чыгып сүйлөп элдин арасында, биз көрүп келдик, биз барып келдик, мондай жашоо бар экен, мондай шарттары бар экен. Боскунбаева Кызжибек Жолдошбековна, мен бүгүнкү күндө азыр соц тармактардан ушундай 2 март күнү ызы чуу болот деген немелерди угуп, маалыматтарды угуп, сиздерге айтып келип, өзүм жаш болсом дагы ошол өзүм келип, Таласым жаш, өзүм жаш болсом дагы Таласымдын немесине ушундай көйгөйүнө, чоң көйгөйүнө кайдыгер карабай келдим. Менимче бүгүнкү күндө бул Алтын Альянс жер үй ачылганы, кең ачылганы бул бизге эң жакшы пайда эле алып келет деп ойлойм. Себеби деген бул бүгүнкү күндө жаштар чет жакка да, мындайча айтканда Казакстан, Россия жана башка мамлекеттерде иштеп жатат. Аларга караганда баягы бизде кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Бөлөк жерде султан болгуча өзүң жериңде ултан бол дегендей,
бул менимче бул өтө жакшы нерсе, анткени жаштарды жумуш орду менен камсыз кылат. Бул туура деп ойлойм. Баягы мамлекет деле ошол нерсени анализдеп тактап, анан кийин ошол менимче ген ачылганга макулдукту берген болуш керек. Анан ошондой мисалы экологияга зыян келет деген ошондой жагдайлар болсо, ошолорду атайын комиссия түзүлсүн, бүгүнкү күндө түзүлсүн, ошолор барып текшерсин. Анан кийин биз каршы эмеспиз.